биринчи контракт алгандачы кандай эмоция, кандай сезимдер болду? Негизин айтканда биринчи контракт алганда эмоцияны сөз менен айтып жете албайсың да. Мен эртең менен ойгонсом эле мага тренерим Юрий Айфебер жазат да. Тек заменага чыга аласың 77 килограммга. Соперникти жөнөттү. Анын соперниктин рекордун көрбөй эле тренер замена болсо мен даярмын 77 килограммга дедим. Анан тренер сразу Шоншелбек айтыптыр, Мыктыбек даяр деп. Ошо 1 саат өтпөй эле соперник дагы макул болуптур ушам депчи. Анын бой коюлду деди. 3 күн эле калган да. Весим деле 83 болчу. Анан сразу залга бардым. Залга барып тренер менен отуруп сүйлөшүп, тренировка кылдык. Анан кече ошол күнүн кечинде да Лас-Вегаска учуп кеттик. Сразу. Анан бул экинчи бой 70 килограммга 3 жылдан бери көйлөк турбайсың ба? Оор болду? Физиогонка негизин айтканда аябай оор болду. Себеби 3 жылдан бери мен Америкага келгенден бери баягы жанымда жардамчым жок. Бойлор да баягы кыска убакыт колго алган үчүн 77 килограммга чыгып аттым да. Ошол себептен 70 килограммга эми куш кыйын болду, бирок диетолог менен иштешип аягына чейин чыдап. Бирок сен могу акыркы атаандашың аябай эле күчтүү болчу, чындыгын айтыш керек. Мындай топ 20 да болчу, топ 22. Ооба, 110 боец бар экен 70 килограммда, ошонун 22-нчи месседе турат болчу. Каршылашыбыз күчтүү мушкер болчу. Бир эле тараптан эмес, бул күрөшүп, стойкада бардык жагынан жакшы болчу, мыкты мушкер болчу да. Бразилия кандай, жактыбы? Бразилия негизи шаары жакты, Коскен аябай. Бирок эли бир аз конокту сыйлабайт экен. Эми билбейм, бизде баягы келген конокту жакшы сыйлайбыз го. Биз ошол менталитетке көнүп калган окшойбуз. Элдери бир аз ошо сый жагынан Корс келет дейт да мындай, э? Ошондой экен. Конок сыйлабайт экен, ата немеси жакшы экен, жери жакшы, абасы сонун. Жана жеңиштен кийин желекти дагы бербей атып берди деген дагы имиштер бар, ошол жөнүндө айтып бербейсиңби? Ооба, мен бул желекти атайын Чикагодон алдырып, ушу жеңишимен кийин ушу октагондун үстүнө чыгып желбиретейин дедим эле, бирок выходко дагы уруксат аябай суранып атып алдык. Андан кийин тиги мен октагонго берген, октагондун үстүнө жаап кой десек, унабады. Бойдон кийин бербей коюшту, калпакты араң бергиле деп атып, анан калпакты кийип. Бразилиянын элинин өзүнүн эмеси, каалоосу ошол. Эми ал жерде ошол жерде Органдастанын бүт бразильдер уюштурду да. Турнирди, то есть. Ошолор уюштурду. Бразилиядан же бразилец утуш керек, же утсаң тынч эле кетер деген түшүнүк бар турбайбы? Ошону эми бар жерде баягы местный го. Местный публика. Жакшы. Анан баягы көп эле негизи ушул мушкерлик ММА тармакта көп сүйлөшүүлөр болот, көп мындай суроо жооптор баягы стандарттуу болот, кээ бирөө нестандарт. Меники бир нестандартный эмем бар. Суроо. Эйсейди, гонорарды бойдон кийин дароо гостиница, отелден, мейманканадан чакырып берет да. Сүйлөшүлгөн гонорарды. Көбүнчө уюмдар ошондой болуп берет. Найза болсо 15 күндөн кийин которот. Эми дүйнөнүн биринчи орунда турган UFC гонорарды кандай процессте берет? UFC организациясы боецтин карточкасына гана которот бул. Прямой, э? Колго бербейт. Америкада бул налог деген нерсе бар, ошол налогун алып калып, анан ар бир боецтин өзүнүн карточкасына которот. Боецтин карточкасы жок болсо которбойт. Башка бирөөгө которбойт экен. Менеджер или тренер. Только боецтин өзүнө гана которушат экен. А компанияга да которо албайт экен да? Да, компанияга да которушпайт. Боецтин өзүнө которот экен, анан ушу узагы бир жума болбосо 2-3 күндө уже гонорарың чыгат. Картаңа келип калат, да? Картаңа келип. А ушул даярдыкка канча миң акча сарпталды? Бул акыркы беттешме чыгаша $10,000 кетти окшойт. Подготовкага. Диета бүт баарына.
индивидуальный тренерлерге дагы төлөнөт да туурабы? Индивидуальный тренер, кроссфит отдельный, бокс тренер отдельный, грэплинг тренер отдельный, еще диетолог отдельный. Спарринг партнерің, основной спарринг партнерің кім немеде? Альфа Милде. Альфа Милде ушул беттешимде Слава Боршев и Крис Беллатордун боец. Ошол аябай жардам беришти. Ошол спаррингде туруп берип атышты жумасына 2 жолу. Боршев биринчи боюнда угловойго барганы? Угловойго барганы? Ооба, короткий давление биринчи бойдо. Угловойго барганы ошо. Секунд. Кече өзү утта? Жок, кечеги Слава утулуп калды. Утулуп калдыбы? Башында гематома чыгып ба? Ооба, ошо капсынан бери катуу удар тийип калды. Чыканак тийип калды. $10,000 сарт алыптыр да? Примерно ошондой кетип калды. Бойдон кийин эң биринчи кимге чалдың? Бойдон кийин эми биринчи постоянно ата-энеме чалам. Атама, апама, андан кийин ошо тренериме чалам. Андан бир тууган агаларыма. Ошолорго чалам. Мындай ыраазычылык сөздөрүң сөздөр. Кимдин эмгеги көп? Сенин турукталышыңа? Биринчиден ата-энем. Ата-энем жок болсо мен бул даражага жетчү эмесмин да, чынын айтсам. Анан Алла Таала пешенеме ушул күндөрдү жазып койгон экен. Ушу тренерим, бир тууган агаларым, бул жактагы агайларым, менеджерлерим ошол нерсеге себепчил кылышты аябай чоң. Алла Таала ушундай жакшы инсандарга жолуктуруп койгон экен. Ушу жакшы инсандардын ушулар менен бирге болуп жакшы максат коюп, ниетибиз түз болчу да. Тренерибиз экөөбүз. Мен биринчи эле баштаганда ошо команда Улуу Кыргыз ошол жерден спортту баштагам. Агайым экөөбүз план кылчубуз. UFC'ге чыгабыз депчи. Ниетибиз түз экен. Аллах Таалам бизге берди десек жаңылышпайт. Кийинки бой топ канчадан берет деп ойлойсуң? 20дан береби? Азыр эми 22-нчи месяцте турам. Примерно ошо 20-нын тегерегинен берет. 20-нын тегерегинен берет да? Буюрса. 20-нын тегерегинен берет. Таиланддагы Рафаэль Физиев менен болгон сөздөр бар деп угабыз. Кандай сөздөр болду эле? Сенин дивизионда да? Ооба, ал эми азыр 70 килограммда топ 10-тин ичинде. Жалпы кыргыз эли Рафа менен качан урушасың деп суроо берип атышат. Негизи баягы биз түшүнбөй эле көп ошону берет да, бирок эми алар топ по-любому келишлик да азыр силер. Спортто бул уровень деген нерсе бар да. Ал менет кылып ошол уровеньге жетти, буюрса мен дагы аракет кылып атам. Топко келип калсак, UFC койгон болсо урушабыз иншалла. Настрой бар экен да. Конечно, UFC боец, официальный боец болгондон кийин организацияга ошо урушасың да, отказын албайсың. Негизи бир уюмда 2 кыргыз мушташпаса бир дивизиондочу. Значит, спорттун өнүккөнү деген эсептелсе болот да. Анткени башка вариант жок. Соперник жок деген эле. Поиска барып каласың да. Организация уруш десе ал эмес. Жакын бир залда жүргөн достор урушуп атпайбы? Бир залда жүрүп. Анан мындай вызов таштап урушкан эди. Туура эмес да, 2 кыргыз болсо бири-бирине вызов таштап. Анан организация поиска жетип калып топтун ичине кирип калганда урушасың десе айла жумушка туура келет. Чикагода канча күн болду келгениңе? Чикагода бүгүн уже 2 күн болду. Кандай жүрүп атасыңбы? Эс алып сон болот. Бул жакта бүгүн бүт Чикагодогу спортсмендер, кыргыздын спортсмендер чогулуп өзүбүзчө кичине думнама жасап, тамак уюштуруп, эс алып атабыз, сон болуп атат. Бойдон кийин эс алуулар аябай жакшы. Кийинки пландар эмне? Кийинки пландар эми Кыргызстанга качан барасың? жакын арада барып келсем мен атам, барып ата-эненин алдына барып сүйүнүчтү тең бөлүшүп дегендечи. Кыргыз элине барып дубасын алып кийинки беттешке даярданып баштайбыз иншалла. Могу интернеттен колдоп, элдин колдогону,
эми бойдун астына калганда аябай баягы иштейт го, СМИлер иштейт могу. Анан ушул элдин колдогонун, көп адамдын сага ишенип атканын, анын үстүндө баягы атаандашыңдын өлкөсүндө ушул давлениялардын баардыгын көтөрүш, жоопкерчилик алыш психологиялык жактан мындай карманыш, өзүңдү чогултуш канчалык кыйын болду? Сезип аттыңбы ушул нерселерди? ооба, негизинен алганда биринчи кыргыздардан биринчи болуп чыктык, эми таза кандуу болуп чыгып, калпакты кийип чыгып утулуп калыш мен үчүн уят нерсе да. Эми утулуу бир гана Алладан, бирок утулбаганга аракет кылабыз да, мээнет кылабыз ошол жак тренировка кылып. Аркада 7 миллион кыргыз эли карап отурат. Ошо Бразилияга барганда 3-4 күн мурун мен телефонду өчүрүп коюм ар дайым. Себеби ар ким жазып чала берип, ар нерсени айтып, настройду бузат да. Алаксыз башка. Бесогонка болду, телефонду өчүрүп коюп. Эсти кылдык. Андан кийин бойдо ошо кыргыз эли колдоп турган менеджерим телефондон көрүп турдум. Аябай баардыгы переживать этип, аябай кыжалак болуп атышты. Себеби Бразилияга барып, ал жерде эми мыкты эгүү алам экен депчи. Бирок мен бир гана Аллага таянып чыктым. Мээнетим бар эле, мээнет кылып даярданып, Аллах таала бизге жеңишти насип кылды. Бирок сен досрочно утканга аракет кылган жоксуң, же кыйын болду утушка? Мен өзү биздин план досрочныйга аракет кылган болчубуз, 3-чү раундга барып утабыз деп. Бирок мен кичине весогонкадан кийин восстановление болуп атканда кичине отравление болгон. Анан эч кимге айтпадым. Отравление болуп кичине кыйналып калып. Сен вести көргөзгөндөн кийин отравление болдуң ба? Вести көргөзгөндөн кечинде. Эң жаман нерсе да бир. Ошону сага вест деппей калыптыр да? Кошо албай атпсың да? Коштум мен, өтө көп эмес да. Мурункудай кошо алган жоксуң? Мурункудай кошо алган жок. Анан ошо бир аз кичине кыйналдым. Экинчи раунддун аяктарында уже бирке кыйналганымды билдим да. Бирок мен соперникке шанс берген жокпуз. 3 раунд тең уттук. Мен ушул бойдон көрүп атып, ушу сопернигин весттен кыйналып калды окшойт, восстановлениеси жакшы болбой калды окшойт деп аябай сүйүндүм да. Мындай баягы биз күйүп сүйүнөбүз го. Блин, утулса экен дейбиз дейм, баягы күйөрмандыктын эмоциясы башкачараак го. Анан сен өзүң сезип аттыңбы анын чындыгында баягы араң өзүн кармап чогултуп, на характерди айтканда, орусча айтканда, на характер чыдап жүргөнүн сен сезип аттыңбы? Ооба, бул соперник өзү мындай бойго чейин эле уже перемайт эткенде көргөнбүз. Бул характер аябай характер менен урушкан бала экен да. Утулуп кетип атып дагы бул утуп алган бойлорун көрдүк. Аягына чейин чыдапчы. Анан уже бой башталганда биринчи раунд, экинчи раунд аябай көп удар өткөздүм мен. Ошол себептен ал өзүн чогулта албай бошоду. Бойдо билесиздер өзүңүздөр. Удар өткөн сайын бошойт. Бошоп, бирок 3-чү раунд башталганда баягы характери бар бала экен. Атака кылып көрдү да. Бир көрдү да, бирок катуу атака кылып көрдү. Рисковать этип көрдү. Рисковать этип көрдү. Бирок мен ошону сезип аткам. Мен ошону сезип экинчи раундда маунтка мингенде мен өзүм амалдыр элем да, контрол кылып иштедим. Себеби билдим бул 3-чү раундда мага катуу атака кылыш. Ошон үчүн бардыгы пландагыдай эле болду. 3-чү раундда эле берген жокпуз. Жакшы. Эми буюрса көз тийбесин, биринчиден көз тийбесин. Анан ушундай жеңиштериң менен эле кубандырып, сенин артыңан ачык айтканда карьерасын токтотуп койгон мушкерлер кайра жанданып, кайра машыгууларын баштап, ойгонуп баштады. Көп жаштарга, көп кыргыз спортуна үлгү болуп, бардык жагынан алдыңкы жигиттерден болом. Буюрса бат-бат көрүшүп турабыз. Ийгиликтер гана болсун сага. Рахмат, айтканыңыз келсин.
келип турчкага да биз. Иншалла Сый ошондой рахмат. эле. Айта турасыз болсо? Жалпы кыргыз элине ыраазычылык билдирем. Себеби биздин жеңишке жетип атканыбыз бул кыргыз элинин дубасын артыбызда дубалар турат да. Ошо кыргыз элинин дуба кылып турат. Ошолордун баарынан Аллах ыраазы болсун. Ошондой эле менин бир туугандарым, ата-энем, тренерим, командам баарына ыраазычылык билдирем. Кудай кааласа биримдикте кыргыз эли ушинтип колдоп турса иншалла поезд алып барабыз иншалла. Аллах насип кылса поезд алып барабыз иншалла. Все. Күтөбүз. Кеттик эми. Алга кыргыз. Ойнойлу деп коет. Let's go.